Сузак 18 жаштагы кызды уурдап, жарым жолго таштап кеткендер изделүүдө. Жалал-Абад облусунун Сузак районунда 12 апрель күнү 18 жаштагы кызды никеге мажбурлап тургузуу үчүн уурдап, жолдон түшүрүп салган 4 киши изделип жатат. ОИБтин басма сөз катчысы Нурдин Жентаевдин айтымында, кыздын Бека аттуу таанышы шериктери менен аны түнкү саат 21:30 чамасында үйүнүн алдынан уурдап кетишкен. Ал эми Жалал-Абад шаарынын дача участкасына жеткенде кызга турмушка чыгасыңбы же каласыңбы деп суроо узаткан. Кыз каршылыгын көрсөткөндө аны унаадан түшүрүп, белгисиз тарапка изин жашырып качып кетишкен. Андан соң милиция менен атасы барып кызды алып келген. Кыздын көрсөтмөсү менен шектүүлөрдүн өздүгү аныкталган, деди Жентаев. Окуя боюнча Азаттыктын кабарчысы Талгат Бакиев да кабарлап, шектүүлөр кызды уурдаганда жанындагы башка кызды унаасы менен сүзүп кеткенин билдирди. Ошондой эле ал жабырлануучунун атасы милицияны 1 сааттан бери күтүп отурат деп жазган. Жабыркаган кыз бети менен буту тытылып үйүндө отурат. Милиция аке каяктасыз деп суроо салган ал. Ал эми Жентаев Бакиевдин уурдоого аракет кылгандар башка кызды сүзүп кетти деген маалыматын четке какты. Ошондой эле кыз жашаган аймак облуска караарын, ал эми анын жакындары шаардык милицияга чабышканын айтты. Алар ШИИБке чала беришкен, ал жактан РИИБке кабар берилип, андан соң кызматкерлер барышты деп ишендирди Жентаев. Учурда аталган факт адамды никеге туруу максатында уурдоо беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат.